Мейірімді жана ырайымды Алла Тааланын аты менен Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мусулмандарда 5 парыздын бирөөсү болгон Рамазан айы, Рамазан орозосу. Ошол Рамазан орозосун кимдерге тутуу парыз? Төмөнкү шарттары бар. Ошол шарттар кимде табылган болсо, ошол адамга Рамазан орозосун тутуу парыз болот. Биринчиси мусулман адам болуу шарт. Орозо тутууга ниет кылган адам, орозо тутушу керек болгон адам мусулман болуу шарт. Мусулман деп кимди айтабыз? Алла Тааланы жалгыз деп билип, жана эң акыркы пайгамбар Мухаммед алейхиссаламды Алла Тааланын элчиси, кулу деп ыйман келтирип, шахадат келимесин, күбөлүк келимесин айткан адам мусулман болуп эсептелет. Мына ушул адамга орозо тутуу милдет болот. Биринчи шарты. Ал эми экинчиси, мусулман болгондон кийин ошол орозо тута турган адам бойго жетүүсү керек. Балагат жашына толгон болуусу шарт. Кыз кишилер 9 жаштан 12 жашка чейин, ал эми уул балдар болгон болсо, 12 жаштан 15 жашка чейинки аралыкта бойго жетүү аламаты көрүлөт. Кимде ким 15 жашка толгондон кийин уулда болсун, кыз балдарда болсун бойго жетүү аламаты көрүлбөгөн болсо, кандайдыр бир белги болбогон болсо дагы 15 жаштан кийин ал адам бойго жетти деп эсептелинет дагы, ошол күндөн баштап орозо тутуусу милдет болот. Үчүнчү шарты акыл эси ордунда болуусу керек. Мындан келип чыкты, акылы толук эмес, кем акылдарга орозо тутуу парыз эмес. Кимдир бирөөнүн ден соолугу жакшы болуп, акылы жетик болуп, бирок кандайдыр бир себептен Рамазан айында бир ооруга чалдыгып, акылынан ажырап калган болсо, ал адам убактылуу өзүнүн акылына келгенче, эсине келгенче орозо тутуу ал адамга милдет эмес. Бирок Кудай Таала шифа берип, өзүнө келгенден кийин ошол кармабай калган күндөрүнө бир күнгө бирген кылып, кийин кармап берүүсү милдет болот. Төртүнчүсү, тургун болуу шарт. Жергиликтүү, тагыраак айтканда, сапар үстүндө жүрбөгөн адам. Мусафир деп кимди айтабыз? Шариатта өзүнүн жашап турган жеринен бара турган жери 90 чакырымдан узак аралыкка 15 күндөн көп туруу максатында үйдөн чыгып аттанган адам сапар үстүндөгү жолоочу болуп эсептелет. Мусафир дейбиз. Мына ушул адам үйүнө кайтып келгенче кааласа орозо тутпай, оозун ачык өткөрсө болот. Эгерде сапары жеңил болуп, сапарда кыйынчылык жок болгон болсо, анда орозо тутууну буланта бергени бул жакшы болот. Эгерде сапар үстүндө оозун ачып, орозосун тутпай калган болсо, тутпай калган бир күнүнө бир күн кылып, кийин казасын тутуп берүү ал адамга дагы милдет болот. Мусафир адамга, же болбосо жолоочулук адамга тиешелүү дагы бир эскерте кетүүчү жагдай, кайсыл бир адам өзү жашап жаткан өлкөдөн, өзү жашап жаткан айылдан, шаардан башка бир өлкөгө, башка бир шаарга, кайсы бир максатта, иштөө максатында, окуу максатында, дагы бир кызмат максатында узак сапарга жүргөн болсо, 15 күндөн көп туруу максатында аттанган болсо, ошол жакта максат кылган шаарына, максат кылган жерине, максат кылган өлкөсүнө жеткен күндөн баштап ал адам жергиликтүү адам болуп эсептелет. Мындан чыкты, чет өлкөлөрдө, чет жерлерде окуп жана иштеп жүргөн адамдардын дагы мусафир жалпылай эсептелсе дагы, бирок ошол адамдар мындан келип чыкты, чет жерлерде эмгектенип иштеп жүргөн жалпы биздин мекендештер, жалпы эле мусулман коомчулугу ар бирине Рамазан орозосун тутуу милдет болот. Болгону кимде ким 15 күндөн аз туруу максатында сапарга аттанган болсо, кааласа, кыйналса, ошол жолдо орозо тутпай, оозун ачык жүрсө дагы уруксат. Бешинчи шарты, орозо кармоого чамасы жетүү. Орозо кармоого чамасы жетүү деп кимдерди айтабыз? Эң аввалы ден соолугу жол берүү керек. Орозо тута турган болсо, ден соолугуна жана өмүрүнө өтө чоң кооптуу абал жарала турган болсо, ал адамдын ден соолугу калыбына келгенге чейин Рамазан орозосун тутпай турат. Же экинчи топтогу адамдар өтө каарыган адамдар. Каарылык себептүү күчү жетпей калган болсо, ачка жүрүүгө, орозо тутууга чамасы жетпеген адамдардын дагы орозо тутуусу милдет болбойт, балким бул фидия деген орозонун башка бир төлөм жолу менен орозосунан кутулат. Бул бир гана өтө жашы, каарылык жашка жеткен адамдарга. Убактылуу орозо кармоого тоскоолдук жарата турган дагы бир учурлар бар. Аял кишилердин ай сайын хайыз абалына туш болуусу, этек кири абалына жолугуусу. Кимде ким ушундай абалга кайсы бир аял жолуккан болсо, этек кирден тазаланганга чейин ошол күндөрү эч кандай
орозо тутпайт. Качан өзүнө келгенден кийин, тазалангандан кийин Рамазан орозосун тутууну уланта берет. Тутпай калган күндөрүнө Рамазан айы чыккандан кийин бир күнгө бир күн кылып казасын тутуп берүү ал адамга да милдет болот. Же болбосо төрөттөн кийинки аялга. Ошол менен биргеликте бала эмизген аялга, боюнда бар аялга. Бала эмизген аял же болбосо боюнда бар аялдын ден соолугуна жана ымыркайга коркунуч жарала турган кырдаал болгон болсо, шарият динибиз буга дагы мүмкүнчүлүк берет. Булардын убактылуу ошол абалдан чыкканга чейин орозону тутпай тургандыгына жол ачат. Боюнда бар аялдын баласын төрөп чоңойтконго чейин, бала эмизген аялдагы баласы эмүүдөн чыкканга чейинки аралыкта Рамазан орозосун тутпайт. Качан бул абалдан алар бошонгондон кийин Рамазан айында тутулбай калган орозолорду бир күнгө бир күн казасын тутуп берүү кайра буларга милдет болот. Урматтуу бир туугандар, жогоруда айтылган шарттар кайсы бир адамда табылган болсо, демек ал адамга орозо кармоо, Рамазан орозосун тутуу парыз болот. Кудай Таала бардыгыбызга күч-кубат берсин, Рамазан орозосун эң мыкты деңгээлде тутууга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.